Так. Айнура, Динара. Эгерде Кыргызстанда болсоңуздар, Instagram доступ болгон болсо, Instagramга кирсеңиздер болот. Болушунча Instagramдан кошулганга аракет кылыңыздар. Эгерде Россияда болсоңуздар, анда Telegramдан көрсөңүздөр болот. Анысында биз Telegramды биз негизинен Россия үчүн колдонобуз. Instagramдагылар саламатсыздарбы? Ой, мен камерамды бурбай эле отура берген турбаймынбы? Саламатсыздарбы? Манаңыздар кандай? Бүгүнкү экинчи жумуш күнүңүздөр кандай өтүп жатат? Мен кандай кылып жатам? Заматсыздар. Так. Так, бүгүнкү биздин темабыз мамиле сырлары. Менин постумду окусаңыздар керек. Мен башында кандай турмушка чыкканмын, кандай жашаганмын, кандай сезимдер болгон турмуш жолумда бардыгын мен чындыгында болушунча сиздер менен ачык болгонго аракет кылып атам. Биз көбүнчө жашыра беребиз, баарын тигеле менде баары жакшы деп, же жалып кыла беребиз, менде мындай болуп атат деп. Ал эми мен сиздер менен болушунча ачык мамиледе болгонго аракет кылып жатам. Анткени чындыкты айтканда, болгон нерсени сыртка чыгарганда анан жакшы нерселер болот экен. Келиңиздер анда. Мен жакшы кылып жаткан болсом, Instagramдагылар плюс белгисин коюп берсеңиздер, Telegramдагылар сиздер дагы айтып койсоңуздар, мен кандай угулуп жатам Telegramда. Так. Менин кыздарым жок экен. Так, Telegramдан айтып койсоңуздар, мен кандай угулуп жатам. Так, Айнура. Айнура, сизге уруксат берейин. Мен жакшы угулуп жатамбы? Telegram айтып койсоңуздар. Жумагүл эже бар экен. Жакшы. Instagram плюс белгилерин коюп жатат. Рахмат, разымын, сонун дейт, сонун. Рахмат, разымын. Саламатсыз, азыр энеге практиканы жасап аябай ыйлап отурам дейт. Уже трансформация курсундагылар чындыгында аябай сонун практика жасашып, трансформацияларын алып, өздөрүнө өздөрү разбор жасап, өздөрүнө өздөрү трансформация кылып, сонун ийгиликтерге жетишип жатышат. Азаматсыздар, трансформация курсундагылар, прям мен колдойм сиздерди. Сиздер чындыгында эң жакшы инструментти сатып алдыңыздар, инструментти колдонуп атасыздар. Менин Telegramда кыздарым болсо, мага угулуп жатканы жөнүндө айтып койсоңор өтө сонун болмок. Азирээк Telegramга кирип, менин үнүмдү угуп койсоң, пожалуйста. Анан бүгүн мен сиздер менен ушунчалык жолуккум келди. Сиздерге өзүмдүн ичимдеги жашоомдогу результаттар менен, жашоомдогу деги эле өзгөрүүлөр менен бөлүшкүм келди. Анткени биздин үй бүлөдөгү мамилебиз чындыгында бул эң башкы, эң самый главный нерсе бул биздин үй бүлөбүз экен да. Биз үй бүлөдө чоңойдук, анан чыгып алып, анан кийин акча иштешим керек, мен жолдошум менен жакшы жашашым керек, мамиле кылышым керек, жумушумда жакшы жашашым керек деп эле биз бардык нерсени сырттан издеп жүрө берет экенбиз. Бирок бардык нерсе каяктан башталат? Именно үй бүлөдөн, ата менен апанын бири-бирине болгон мамиледен бардык нерсе, мындайча айтканда, уядан, учкан уядан деп коет. Эмне деген сөз бар эле? Учкан уядан, уядан көргөнүн учканда алат деген сөз бар. Ушундай сөздү уктуңуздар беле? Вот, ошол нерсени мен ушунчалык ушул методикада аябай, ушул сөздөрдүн, биздин кыргыздын аябай жакшы сөздөрү бар да. Ушул маанисине жеттим. Уядан көргөн нерсени чындыгында учканда алат экенбиз. Ошондуктан биздин уя жөнүндө биринчи чечимди, уядагы чечимди, уядан алган нерсени биз чечсек, анан учкандагы нерсени биз оңой эле чечип алат экенбиз да. Мамиле жөнүндө айта турган болсок, келиңиздер анда баштай берели. Уже баштай берейин, контентке түшүп, уже мен уже кирип кетип атам, как положено эле.
уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт туура. Эгерде биринчи жолу кирип жаткан болсо, келиңиздер мен өзүмдү бир сыйра тааныштырып кетейин. Менин атым Ызаткан Жусупова. Мен 42 жаштамын, 3 балам бар, жолдошум бар. Азыркы убакта кванттык психолог деп ушул психология менен алектенип, эмгектенип, ушунчалык алымдын жетишинче, колумдан келишинче сиздерге, ким өзгөрөм дегендерге жардам берип келе жаткан сезим убагым. Кудайга шүгүр, өзгөргөндөр, ыраазы болгондор аябай көп. Кудайга шүгүр, мен ушунчалык Кудайыма ыраазычылык айтам. Эгерде биз чындыгында жан дүйнөбүздөн өзгөрүүнү кааласак, Кудайым бизге мүмкүнчүлүктү чындыгында түзүп берет экен. Ошондуктан сиздер сөзсүз түрдө жан дүйнөңүздөр менен ишенип, өзгөргөнгө аракет кылыңыздар. Бул жакта сурап атышат, канча экен баасы, курс канчадан. Биздин менеджерлерге кайрылсаңыздар, сиздерге менеджерлер толук маалыматты беришет. Мындай, мамиле жөнүндө айта турган болсок, биздин бүгүнкү сабагыбыз мамиле сырлары. Мен өзүм жөнүндө өзүм аркылуу сиздерге баарын түшүндүрүп берейин. Мен 30 жашымда турмушка чыктым. 80-нчи жылкы болом да. 30 жашымда 2010 жылы 30га чыгып, анан ага чейин деле турмушка чыгышсам жакшы болот эле деген менде ойлор болгон, бирок чыккан эмесмин. Анткени менин максатым биринчи эле окуш керек болгон. Мен ойлогом да, мектепте жакшы окуганмын аябай. Анан менин оюм боюнча ойлогомун, аябай жакшы окусам, ушундай жакшы окуу жайларда окуп, диплом алып, анан чет мамлекеттерге барып, анан билимдин баарын алсам, анан кечиресиздер, анан мен укмуш болуп жашайм деп, мен фокусту 30 жашка чейин билимге койгомун. Москвада билим алдым, Кыргызстанда 3 жыл окудум, Москвада 5 жыл окудум. Ал жакта өзүмдүн билимим боюнча жумушка кирдим. Анан билим алдым, көрдүңүздөр, мына билим алдым, каалаган жеримде да, Москвада билим алдым, Москвада жумушка кирдим. Мындайча айтканда, фокусту мен полный эле акча менен билимге койгон экенмин да. Биздин тарбия ушундай болгон, сен жакшы окушуң керек. Жигиттер менен сүйлөшсөң, наоборот, бизди эмне деп тарбиялаган? Жигиттер менен сүйлөшпө, окуй, сен тигинтип кетесиң, бузулуп кетесиң, анан төрөп саласың, анан эмне кыласың деп бизди мындайча айтканда эркектерге жакындабаганга тарбиялашкан. Вот, ошентип жүрүп мен 30га чыктым, анан ата-энем айтып башташты, баягы эле бузулуп кетесиң, анан тигинтип кетесиң, эркектер менен сүйлөшпө деген ата-эне уже чоңоюп баштаганда, наоборот, баягы бизди көзүбүзгө жаман көрсөткөн адамдарга эле кайра турмушка чык деп башташат да. Ага чейин бизге эркектер жөнүндө аябай жаман мааниде сөздөрдү айтса, эркектер мындай, эркектер тигиндей, аларга ишенбеш керек деген сөздөр айтылса, кайра уже өспүрүм болуп, уже турмушка чыга турган убакыт келгенде, 24-25 жашта уже ошолорго эле кайра тийишиң керек деп бизге кайра ошолорго түртүп башташат да. Ошентип жүрүп мен билим алдым, окудум, иштедим. Анан өзүмдүн мээме жетти, мен турмушка чыгышым керек экен, көрсө балалуу болуш керек турбайбы бул жашоодо деп, анан 30га чыкканда жолдошума турмушка чыктым. Турмушка чыгып, экөөбүз жашап баштадык. Турмушубузду курдук, баары законно да, там эмне керек болсо, короче, эмненин баарын аткардык, жашадык, жашап жатабыз. Анан уже биздин ортобузда анан эмне болуп баштайт? Анан баягы кичинекей кезибизде бизди кокуй бул желмогуз, кокуй эркектерге ишенбеш керек, кокуй мүнтпеш керек деген эркектер менен кайра жашап атпайсыңбы? Анан биздин ортобузда уже акырындан түшүнбөгөн окуялар, түшүнбөстүктөр болуп баштады да. Анан эркектер турмушка чыкпай эле койбоптурмун, эркектер мындай эле турбайбы? Кичинекейибизден биздин мээбизге кое берген, андай мындай, тигиндей болот, эркектер мындай болот, мындай болот. Мындайча көп жаман сөздөрдү айтышат, кайра эле ошолор менен жашаганга туура келет. Ошентип жүрүп, анан бир балалуу болосуң, ошентип кыйналып ажырашам, анан кетем. Мен ушунчалык көп жолу аялдар ушундай көппүз да. Анткени мага аябай көптөгөн запростор келет.
Күйөөм менен мен айла жок эле жашап жүрөм. Ушу балдарым бар. Ушинтип эле жашап жүрөм. Айла жок, балдарымды жалгыз таштап кете албайм. Мен деле чындыгында менде деле ошондой эле нерсе болгон. Ушунчалык кичине эле бир көңүлүмө урмай жок. Кудай сактасын, жолдошум мисалы мага колун тийгизген эмес. Бирок сөз менен колун тийгизгенден дагы катуу тийген сөздөрдү айтчу. Ошондо ойлончумун да, ушундай сөздөрдү уккандан көрөп мен кетип эле калбаймбы? Кайка барасың? Балдар менен өзүнчө жашайм, анан балдарымды алып кетем, анан көрсөтпөйм деп ушундай көп кыялданчумун да, мындайча айткандачы. Азыр мен терезени ачып коеюнчу. Ошентип жүрүп эле анан 3 балалуу болдум. 3 балалуу 17-жылы акыркы кичинекей баламды төрөдүм. Бирок дагы деле жашап атам. Ажырашкан жокмун. Анан эмнеге айтып атканымдын себеби мага мамиле жөнүндө аябай көп запростор келет да, аябай көп суроо беришет. Анткени бул жашоо ошондой эле мамиле менин башымдан да өткөн да. Ошентип анан ушул методикага келип калдым. Себеби дегенде мен башка жактан дагы бияктан тияктан балдарым кичинекей болсо деле балдарымды таштап коюп, жолдошума жардам бергим келип, жолдошумду колдогум келип, ошончолук урушуп атсак делечи. Бир мындайча айтканда оорун колдон жеңилин жерден алгым келип эле кичинекей балдарымды таштап, иштеп, кайра аны милдет кылып, вот мен болсо балдарымды таштап, балдарыма карабай сен үчүн да ушинтип иштеп жүрсөм, сен аны түшүнбөйсүң, сен билбейсиң, сен жакшылыкты билбейсиң деп жолдошум менен кырылыша берчүмүн да. Азыр ойлоп көрсөм, кийин анан бул методикага туш келдим. Ушунчалык күн түн дебей иштейсиң, анан үйгө келсең эле жолдошуң урушат, сен балдарды карабайсың, балдарга көңүл бөлбөйсүң, сен кечтикке иштейсиң, сен акчаң кыйратып деле эмнеге жетип атат. На самом деле акчаң көп эле нерсеге жетет, бирок көрбөй таанычы күйөөм. Анан ушинтип эле нааразы болуп, дайымын алып ушинтип эле да, ушундан качан кутулам, кантип ушул нерседен кутулам деп, ушул сөздөн, жолдошумдун наалыган сөзүнөн кандай кутулам, ушул жолдон, ушул сөздөрдөн чыга турган бир жол бар бекен деп издечүмүн да. Кээде ушунчалык чарчап кеткенде балдарымды алып алып эле, 3 баламды алып алып эле, эми таштагым келбейт да. 3 баламды алып алып эле, эч ким көрбөгөн, эч ким билбеген жерлерге барып жашап, вообще көрбөй койсом эле, мен ошол жолдошумдун көрбөсөм эле кутулуп кетчүдөй сезе берчү экенмин да. Азыр ойлоп көрсөм, мен өзүм качып жүрүп турмун да, жолдошум абсолютно тиешеси жок экен. Мен өзүмдү өзүм жактырчу эмес экенмин, өзүмдү өзүм жакшы көрчү эмес экенмин, өзүмө өзүм көңүл бурчу эмес экенмин. Анан бул методикага келдим. Анан жолдошума айта турган сөздүн баарын айта турган практика бар да биздечи. Ошол практиканы жасаганда эле сен мени мынтпейсиң, сен мени тигинтесиң, анан мынтесиң деп практиканы жасап баштаганда эле ойлонуп көрсөм, мен балалыкта ата-энемдин айткан сөздөрүн эле чоңоюп турмушка чыкканда жолдошум мага айтчу экен да. Анткени ата-энебиз бизди эмне деп тарбиялайт? Ата-энебиз бизди өзүңдү кара, өзүңдү мынтпейсиң, анан тиги ишти кылбайсың, анан бул ишти кылбайсың, анан эрте турбайсың, анан муну кылбайсың, анан мынтпейсиң, анан тигинтпейсиң деп бизге эмне кыла берген? Дайыма претензия кыла берген биздин ата-энебиз. Туурабы? Анан биз анын баардыгын эми ата-энебиз мындайча айтканда бизге тарбия берип атпайбы? Претензия аркылуу бизге ата-энебиз тарбия берген. Анын баардыгын биз туура эмес түшүнүп алат экенбиз дагы. Претензия биздин мээбизде калып калган. Претензия деген программа бар. Ата-энебиз дайыма бизди контролдоп бизге претензия кыла берген. Анан ошо претензия деген программа менен анан чоңоебуз да, чоңойгондо күйөөбүз жакта карайбыз. Мисалы кичинекейбизде атабыз жакта, апабыз жакта чоңойгондо күйөөбүздү карайбыз. Ошол эле биздеги апабыз менен атабыздан алган претензия, капачылык, таарынычтарды эле жолдошубуз ата-энебизге болгон капачылык, таарынычтарды эле чоңойгондо ата-эне күйөөбүзгө карасак, эми биз күзгү да, жолдошубуз биздин күзгүбүздү өтпөйбүз. Ошол биздин ичибиздеги бар программаны эле жолдошубуз бизге көрсөтө берет экен да, анан кийин айта берет экен да, бизди таарынтып, бизге претензия кылып,
анан биз көйөбүзгө таарынып бизге көңүл бөлбөйсүң, мен ушинтсем эле сен ушинтип айта бересиң, мен ушинтип күндө иштесем деле сен мага нааразы боло бересиң, претензия кыласың деп ата энебиздин айткан сөзүн биз ата энебиз мисалы биз кичинекей кезибизде ата энебиздин колунда жүргөндө ата энебиз бизге претензия кылып жасасаң деле кайра мынтип жасабайсың, аябай прям аракет кылып сонун кылып жасасаң деле ата энең келип алып мисалы деп муну кылбайсың, анан үйдү жыйнасаң тиги кычыкты жубай коюпсуң, анан тиги шкафтын полкалары калып калыптыр, анан мындай деп көбөлөп претензия айткан да бизди ошентип тарбиялаганда. Ошондо эмне дейбиз? Биз ата энебизге эчтеке деп айта албайбыз, биз болсо эмне кылабыз? Ошончо нерсени жасап коюп, ата энем, апам менен атам келип, азыр апам мени мактайт, мен үйлөрдү сонун кылып жыйнап койдум десек эле, апабыз келет да бизди мактабайт, анын ордуна апабыз бизди эмне кылат? Претензия кылат бизге, мынтпейсиң, тигинтпейсиң деп, андан бештер жасаганыңды дагы андай моменттер, конечно, болгон мактаган, бирок болбогон моменттер, негативдер биздин мээбизде көбүрөөк калып калган да. Ошол капачылык болгон. Биз апабыздан аябай мактоону күткөнбүз да, анан мактаган эмес, анан калып калган бизде. Мени мактабай койду депчи. Анан ошол бойдон көтөрүп алып анан кийин өзүбүздүн жашообузга, турмуш жолдошубузга алып келебиз. Анан жолдошубуз анан кийин биз ушунчалык аракет кылсак деле бизди мактабайт. Ушунчалык аракет кылып көрсө, мен эмне үчүн аракет кылыптырмын? Көрсө мен жолдошумдун мактоосун алыш үчүн, ой азаматсың, молодецсиң, сен мага жардам берип атасың деп жолдошубуз бизди макташ үчүн эле бизче анталашып күн түн дебей эле иштей берет экенбиз да. Мындайча айтканда, немени алыш үчүн, мактоону алыш үчүн, бизди мактасын, жолдошум мени мактасын деп жанталашып иштеп, балдарыбызды карабай, анан кийин мен балдарымды карабай айтам, анан сен жолдошум сен мени мактаган жоксуң, анан деп анан жолдошубузга милдет кылабыз. Көрдүңүздөрбү? Бирок биз жолдошубуз менен урушуп атабыз, тытышып атабыз. Корень каякта болуп атат? Корень биздин бала чакта болуп атат. Биз корень менен ошол тамыр каяктан чыккан, ошол тамыр менен иштешибиз керек экен да. Анан биз отуруп алып эле жолдошубуз менен разбор кыла берсек, жолдошубуз менен уруша берсек, тытыша берсек, эчтеке чечилбейт экен. Анан мен бул практикага келип, бул методикага келип, жана сиздерге берип жаткан эле трансформация курсундагы ата энеге болгон капачылык, ата энеге болгон нааразычылык, ата энеге болгон бул жакта жакшы жери корень менен гана иштейсиң. Ата энеге кээбиркилер айтат да. Мен күйөө менен урушуп атсам, анан причем тут мен ата энем дейт да. Анткени бизди айтып атам го, биздин фундамент, мээ деген фундамент. Биз ушу менин түзүлгөн фундаментине көңүл бурбай эле анан кийин уже жана чырмок, тикенек гүлдөрдү элестете бериңиздер. Алар чыкты деп коелу да. Анан кийин биз анын үстүн эле кыркып коюп атабыз да. Анын тамыры менен жулбай атабыз. Ал именно тамыры менен жулганда анан кийин жана тикенек дальше чыкпай, чырмок чыккан токтотот да турабы. Биз анан үстүнөн кыркып коелу, анан мен алып салдым дейбиз, анан эле кайра чыга берет. Ошондуктан биз мактоо бизге чындыгында жолдошубуз тараптан эмес, колдоо жолдош тараптан эмес. Мисалы, эмне үчүн жолдошум мени колдобойт? Эмне үчүн жолдошум мени сүйбөйт? Эмне үчүн жолдошум мага белек бербейт? Эмне үчүн мен жолдошум менен тытышып атам? Эмне үчүн мынтип атам? Тамыр каякта болуп атат? Тамыр бала чакта болуп атпайбы бизге? Бизге мактоо ата энеден жетишкен эмес, сүйүү ата энеден жетишкен эмес, колдоо ата энеден жетишкен эмес. Бардык нерсе ата энеден, бала чактан жетпей калган. Бизди мисалы бир чөйчөк деп коелу, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү да. Ошол чөйчөктү биз бала чактан толбой калган, анан до сих пор жумуштан, башка жактан, чөйрөдөн мактоолорду издей беребиз. Мактабай койсо таарынабыз, жан дүйнөбүз кадимкидей ооруйт. Ушунча нерсе жасап атсам да мени мактаган жок деп аябай бизге көңүл бөлгөнүн каалайбыз. Ушул нерсенин бардыгы бизге көрсө бала чактан жетпей жаткан экен да. Ошондуктан биз ушул нерсенин бардыгын күйөөбүздүкө вообще эле тийишпей эле ордуна коюп коюп эле, садаган кетен сен туруп тур деп эле бул жактан өзүбүздүн атабыз менен, апабыз менен, биздин кыргыздарда чоң атасына берип коюп, чоң энесине берип, тайтасына, тайнесине, буюрса эфир сакталат, кыжалат болбоңуздар. 24 саатка сактайбыз. Көрдүңүздөрбү?
ошонун баардыгы биз бала чак менен иштешибиз керек да. Мына эркектерде болсочу дейт. Туура бул да аябай жакшы суроо. Мен чындыгында өзүбүзгө окшош адамды таап аткенбиз да жашообуздарчы. Мисалы мен 6 айымдан баштап 6 жашка чейин 7 жашка чейин почти чоң ата чоң энемдин колунда чоңойгом. 2-класс болгондо анан атам менен апам бөлүнүп башка жака кетип, Каракулжага келишип, анан ошондо мен биринчи жолу бөлүнүп келгенмин да, атам менен апам менен ошондо жашап баштагам. Ага чейин чоң ата чоң энем колунда эле тайраңдап эле жүргөн кыз болчумун. Анан мен даже 1-класста эсимде бар, чоң атамдар мени мектепке көтөрүп барып, класска киргизип коюшчу да. Биз ойлойбуз да, чоң ата менен чоң энем эркелеткен, анан мен жыргап чоңойгом. Нет, бизге атабыз менен апабыз гана бериш керек экен да, көп нерсеничи. Анан мага окшош 6 жашынан 6 айынан 6 жашына чейин чоңойгон жолдошум дагы мага окшош, көрдүңөрбү? Мага окшош жолдошко мен турмушка чыккам, элестеткиле. Ошончо жүрүп 30 жашка чейин чыгып, Ошто окуп, Москвада окуп, анан кийин Кудайымдын да кошконун көрдүңүздөрбү? Анан поездде кетип атып, анан поездде таанышып, анан жакшы бала экен деп, конечно, сүйүү деп мен ойлогом, ал убакта сүйүү жок депчи. Поездде таанышып, жакшы бала экен. Тем более мен 30га чыктым. Ал кезде биздин убакта баардык, мен 30га чыкканда уже эч ким калган эмес. Уже экинчи аял болуп же аялы өтүп кеткен ушундай балдарга турмушка чыкмакмын да. Менчи ошентип жүрүп анан жолдошум менен тааныштым, турмушка чыктым, биринчи аял болдум, менин биринчи күйөөм болду. Ошентип анан экөөбүз үйлөндүк. Точно мен кандай болсом, мен жолдошум да ошондой да, өзүнүн ата-энесинен алган эмес, бала чактан өзүнүн ата-энесине сүйүп алган эмес. Көрсө мындай адамдарды, бири-бириңе окшош адамдар жолугат келсин, анткени эмне үчүн Кудайым айтат экен да, түшүн, сен сез ошол адамды. Эгерде мен өзүмдүн ата-энемде чоңойгон болсом, мен жолдошумду түшүнмөгөн эмесмин дагы. Кантип эле эмнеге андай дей бермек. Мен өзүм чоң ата чоң энемдин колунда чоңойгон үчүн, мен жолдошум да чоң ата чоң энемдин колунда чоңоюп, анан мен аябай жакшы түшүнгөнгө туура келди да. Айрыкча мына психологияга келгенде ушунчалык жакшы түшүндүм. Кээде балдарына сүйлөнүп же бизге сүйлөнүп калганда дагы бул атасы менен апасынан алган эмес. Ошол нерсени атасы менен апасынан албаган нерсени менден алгысы келип атат, балдарынан алгысы келип атат дейм дагы, анан отуруп алып практика жасайм. Ой, садаган кетейин, сенин ата-энең биз эмеспиз, сенин атаң тиякта, апаң биякта деп, көрдүңүздөрбү? Биз бул трансформация курсунун эмнегеси жакшы окуй сонун деп аткан себебим, ушундай ситуация болгондо эле, мисалы жолдошуңуз келип сизге кыйкырып, эмоциясын чыгарып бакырып атса, биз кыжалат боло беребиз да. Ошол кыжалат болгондун ордуна биз көп нерсени түшүнүп калабыз да. Анан жолдошум баягы балалыкта жетпей жаткан жан дүйнөсүндөгү нерсени бизден алгысы келип атат деп, жолдошуңа мен сен ушунду атасың десек, жолдошторубуз айтышат, каяктан айтпачы, башым ортуп деп. Ошон үчүн биз жолдошубузга эчтеке деп ашыкча сөз сүйлөбөй эле, өзүбүз эле отуруп алып эле жолдошубузду элестетип, жолдошум, сен мени апа деп атасың, мисалы ападан муну алгың келип атат. Мен сенин апаң эмесмин, мен сенин аялыңмын, менин атым Ызат, сенин апаң тиякта деп өзүнүн аркасын апасын көрсөтүп, аркасында турган атасын көрсөтүп, мындан ары энергия сүйүү эмне керек болсо, сен бул балдарыңан эмес, менден эмес, балдар өзүңдүн ата-энеңден каалаганыңды алсаң болот. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм, ушунчалык ыраазымын десек эле, жолдошубуздун энергетикалык, бизде эки дүйнө бар да. Азыркы жашап жаткан дүйнөбүз жана биздин энергетикалык дүйнөбүз бар. Анан энергетикалык дүйнө көбүнчө адашып калат да. Себеби эмнеге? Энергетиканы тияктан албай калган жан дүйнөбүз да. Анан ал эптеп толукташ керек да. Анан менден алгысы келет, чөйрөнөн. Бизде эле азыр мисалы бала чактан албай калсак, чөйрөдөн, аялынан, күйөөсүнөн, ушинтип ар күндөн эле мактоону күтүп аткандай эле жолдошум дагы мисалы менин келет дагы сүйлөнөт, аны жактырбайт, муну жактырбайт, эмоциясын чыгарат полный. Ал анткени болгон эле, ал как кичинекей бала катары элестете бергиле, кичинекей бала капризничает да, ага что-то бир нерсе керек болуп атат.
ошол нерсени эле бизден алгысы келип атат да. Көрдүңүздөрбү, ошону эле өзүнүн ата энесине жөнөтүп койсок болот. Мына жерде айтат, жолдошуңдун ойношу болсочу кайсы практиканы жасаш керек дейт. Эгерде сиз биздин трансформация курсунда болсоңуз, анда жолдошуңар ушундай көйгөйлөр аябай көп азыр. Мындай да, жолдошубуздун ойнош тапканы бул болгону биздин аялдык энергияны бере албаганыбыз. Эркектер аялдык энергияны биринчи апасынан алат, төрөлгөндөн баштап да. Үйлөнгөндөн баштап эркектер аялдык энергияны бизден алат. Эгерде биз жолдошубузга энергияны берсек, башка аялдарга кетпейт. Эгерде биздин өзүбүздө энергия жок болсо, апабыздан ала албасак же апабыз тайнебизден ала албаса, биз күйөөбүзгө энергия, аялдык энергияны бере албасак, анда аялдарга, башка аялдарга кете берет. Анан ошол жактан эркектер негизинен ушундай бир моменттер болот го, билсеңиздер керек. Тоба кылдым, тиги ойношун таап алыптыр, анан кийин ал ойношун караса менден деле сулуу эмес экен, менден деле укмуш эмес экен, бир эле бир жөнөкөй эле неме экен, анан ушинтип башка жакка, башка аялга кетип калыптыр деп ушундай сөздөрдү угуп калам да менчи. Бул убакта көрдүңүздөрбү, ал аялдын просто эле бар аялда экен деди. Ал аялдын просто аялдык энергиясы бар болгон үчүн эле барып эле ошол жактан энергия алат да. Ошондуктан биз аялдар эгерде энергиябыз менен иштесек, болушунча энергиябызды толуктап, апабызды аябай, наоборот апабыздан энергия алып, апабызды алдында күнөөлүү сезим болсо албай калабыз, капа болсок албай калабыз, апабыздын улуктугун сезбесек, мисалы бизде бүгүн трансформация курсунда биринчи практика болуп атат. Аябай көпчүлүгүбүз биз апабыздын ордуна туруп, апабызга апа болуп алганбыз да. Эгерде биз апабызга апа эмес, апабызды өзүнүн ордуна коюп туруп, апа катары сезип, улуктугун сезип, күчтүүлүгүн сезип, энергия алсак, анан өзүбүз тойсок, энергия сүйүүсүн анан беребиз, жолдошубузга беребиз, сүйүү мээримди балдарыбызга беребиз. Анан көпчүлүк аялдар, көпчүлүк апалар балдарыбызга таарына беребиз. Мага чалбайсың, мага көңүл бөлбөйсүң, мага тигини алып бербейсиң, муну алып бербейсиң деп. Бул на самом деле биз энергетически балдардан эчтеке требовать этпейбиз. Балдарга наоборот биз беришибиз керек. Болушунча берсек, анткени өзүңүздөр деле байкасаңыздар, мисалы менин апам пенсияда да. Пенсиясы бир 7.000-8.000 сом. Анан кээде апаман акча сурайм да, апама акча бериңизчи деп атайлап да сурасам, кээде акчаң жок болуп калган момент болот да. Сурасам, апам мага бир 2.000, сураганда 5.000 берип коет. Ошол 5.000дин берекеси ушунчалык көп нерсеге жетет да. Мен өзүмдүн тапкан акчама караганда апамдан алган акча ушунчалык берекелүү болуп, көп нерсеге жетип, анан өзүмдүн акчама дагы акча кошулуп, өзүмө да көп ушундай береке, кадимкидей апамдын берген акчасы менен береке келет. Анан мисалы мен кээде апама, апа меңиз деп, аябай байкуш деп туруп бере турган болсом 5.000. Менин апама берген 5.000дин аркасынан менин 50.000 жөн эле аркасынан кетип калат да. Ошондуктан эгерде апаңыздарга бергиңиздер келсе, байкуш апам пенсияда жашап атат, ачка калдык, кыйналып атат эмес. Садаган кетейин апам, мен сизге ыраазымын, мен сизди жакшы көрөм деп, апаңызга жакшы көрүү сезим менен, ыраазычылык менен беришибиз керек. Түшүндүңүздөрбү? Ошондуктан ата энебиздин улуктугун биз сөзсүз түрдө кабыл алышыбыз керек. Апам жок болсо кимден энергия алам дейт. Эмне үчүн биз кванттык поле, кванттык психология деп атабыз. Биздин полебизде апабыздын, атабыздын, бир туугандардын, жолдошубуздун энергиясы өмүр бою калып кетет. Биз элестетип туруп эле апабызды бер десек, биздин полебизде бир гана апа эмес, бир гана ата эмес, биздин 7 тектин негизинен 7 текти эсептегенде орустарда бекеринен үй бүлөнүн орусчасы семья эмес. Семья деген бул 7 жолу мен деген сөз туурабы.
7 жолу мен деген бул 7 текти эсептегенде бизде 254 адамдын кванттык полебизде программасы бар. Биз ошонун ошол 7 тектин программасы менен жашайбыз. 7 тектин сезимдери менен, 7 тектин жашоосундагы эмоциясы менен, 7 тектин жашоосундагы кандай болгон программа менен жашайбыз. Биз ойлойбуз да бала акчаны ачуу келип берсечи дейт. Түшүнбөдүм. Бала акчаны ачуусу менен берсеби сизге? Анда балаңыздын акчасы, демек, мен өзүмдүн мага энергия бергендин ордуна сен мага энергия берип атасың деп берген болот да. Себеби дегенде айтып го, энергия чоңдон кичинекейге, оңдон солго келет. Ошондуктан сөзсүз түрдө биз балабызга биз бергенге аракет кылышыбыз керек. Эгерде сиз балаңызга сүйүү берсеңиз, биз мисалы азыртан баштап балдарыбызга сүйүү берип жакшы көрөм деп, жолдошубуз менен мамилебизди биринчи оңдоп, биринчи ата-энебиз менен оңдоп мамилебизди, ата-энеге болгон капачылыктан, таарынычтан, күнөөлүү сезимден баарынан арылган соң, анан жолдошубуз менен мамилебиз оңдолот. Анткени мен ушунун баардыгын өзүм өттүм жашоомдо. Азыр Кудайга шүгүр, жолдошум менен мамилем жакшы. Баягынтип эле 2 күндүн биринде мен ажырашып кетсем, анан балдарым менен бир жакка качып кетсем, анан мынтсем деген ой азыр менде вообще жок. Ажырашкан деген жөнүндө даже мен азыр ойлонбойм. Наоборот, ажырашам, мынтем, тигинтем деген аялдарга айтам, болушунча ажырашпаганга аракет кылыңыз, өзүңүз менен иштеңиз, апаңыз менен иштеңиз, атаңыз менен иштеңиз. Мисалы кичинекей кезибизде биздин атабыз менен апабыз бири-бири менен кырылышып, урушуп, сенин атаң жаман, анан сенин апаң жаман, анан тигиндей, мындай дей берсе деле, биз деле жашообузда точно ошолорго окшошуп эле кырыла беребиз, күйөөбүз менен урушуп, капризничетип, күйөөбүзгө бир нерселерди айтып, күйөөбүз бир нерсе кылып элечи. Анткени биздин биягыбызда, мээбизде кичинекей кезибизден сакталып калган апасы менен, аялы менен күйөөсү ушундай жашоодо жашаш керек. Бул атайын закон, мунун лоялдуулук закон деп коет. Кайталоо, окшоштук. Биз ата-энебизге таандык болуш үчүн биз дагы аларга окшоп, алардын жашоосун кайталашыбыз керек. Мисалы, күйөөбүздүн ата-энеси дагы ызы-чуу болгон семья болсо, күйөөбүз да ошол нерсени кайталай берет да, бизге ызылдап, ызы-чуу кылып, кичине бир нерседен уруш чыгарып, ошонто берет. Күйөө жакты да караш керек, биз жакты да караш керек. Бирок күйөө жактан анан күйөө мындай дебей, болушунча биз өзүбүз өзгөрө берсек эле, күйөөбүз деле бизге окшоп эле өзгөрө берет. Мисалы, мен жаңыдан психологияга кирип калдым. Анан психологияга келип, анда Мастеркит деген программа менен 18-жыл иштеп баштадым. Анан жолдошума айтып калдым, ушундай подсознание бар экен. Анан биз подсознание менен иштесек эле, ушинтип жашоодо өзгөрүү боло берет экен десем, анан жолдошум айтып калды, ой, кайдагыны айтпачы. Мен Кудайга гана ишенем, башка эчтекени ишенбейм. Баштын оорутпачы деп койду. Анан мен өзүм подсознанием, Кудайга, конечно, ишенесиң. Ал моментте Кудайдын алдында күнөөлүү сезимдер болот дажечи. Мен ошо подсознание менен иштеп, анан жашоомду өзгөрткүм келип аткан үчүн Кудайдын алдында ушунчалык өзүмдү күнөөлүү сездим. Анан ал жакта кимге эмне деп айтышын билбей, анан бир курска катышып калсам, анан айтышты, Кудай, мен сенин алдында ушунчалык жашоомду өзгөрткөз үчүн күнөөлүү сезип атам. Бирок мен сага ыраазымын, мага ушундай методиканы дагы сен берип атасың, Кудайым, мен сага ыраазымын деп туруп, анан мен постоянно Кудайдын алдында, Кудай, ыраазымын, мен сага ушундай жакшы инструменттерди берип атасың, мен сага ушул мүмкүнчүлүктүн баардыгы мага именно Кудайым аркылуу келип атканына мен ыраазычылык айткандан кийин анан күнөөлүү сезимдерим акырындан кетип баштады. Менин жумушумдагы мен максатта ал кезде биринчи 18 жыл акчага койгом да. Бизнесимди алдыга жылдырыш үчүн. Бизнесим чындыгында 100 000 десең 100 000, 300 000 десең 300 000ге көтөрүлүп баштагандан Кудай, подсознание менен иштете болот турбайбы деп анан жолдошума айтып баштадым. Мен ушинтип иштедим эле, анан ушундай болду десем, анан жолдошумун да өзүнүн кичинекей бизнеси бар эле, өмүр бою ордунан жылбаган, вечно акчасы жок, бизнеси бар, бирок акчасы жок, вечно карыз, вечно акча сурап жүрө берет, бирок бизнесмен деген аты бар да. Анан ушундай экен, сен да иштеп көрбөйсүңбү десем, анан неме кылып калды.
ошол программаны сатып алып, ал дагы өзү менен иштеп, запросторун айтып иштеп баштады. Анан акырындан чындыгында жылыш болуп баштады. Бирок мен айтканды укпайт да. Анда мен түшүнбөйт элем мастер-кит программасында элем да. Анан ушундай экен, ушундай десем эле бир күнү такыр мен айтканым укпайт, башка психологдордун сөзүн угат. Анан бир күнү карасам эле TikTok'тон именно психология боюнча TikTok эле көрө берет. Анан бир күнү карасам TikTok'тон сонун маалыматтарды көрүп атыптыр. Бир күнү карасам медитация жасап атат. Кийин өзүм алдым жетпегенден кийин мен өзүм менен иштей бергенде эле жолдошум өзү эле мен өзгөрсөм эле жолдошум деле өзгөрүп кете берет экен да. Жолдошубузду биз өзгөртө албайт экенбиз, аялдар. Анткени эркектер дайыма бизден жогору турган адам болгондуктан биздин эркектерге, даже бир тууганыбыз эркектерди дагы биз өзгөрткөнгө такыр алыбыз жетпейт экен. Бир тууган эркектер бизден кичүү болсо дагы улуктугу боюнча бизден жогору турат. Атабыз бизден жогору, жолдошубуз жогору, баары бизден жогору турат. Бирок биз жолдошубузду кээде неме кыла беребиз да, такыр кабыл ала албайбыз да. Мынтип ойлонуп көрсөк, эгерде биз кичинекей кезибизде апабыз, атабыз жөнүндө көп жаман сөздөрдү айтып, атаң мынтпейт, атаң тигинтпейт, өзүбүздүн атабыздын улуктугун, атабызга болгон нааразычылык, атабызга болгон капачылыктар болсо, мен атамды кабыл алган эмесмин. Эмне үчүн мен сени кабыл алышым керек деп биз өзүбүздүн эркектерди кабыл албайт экенбиз. Өзүбүздүн күйөөбүздү кабыл албагандан кийин өзүбүздүн эркек балдарга да биз эчтеке бербей коет экенбиз да. Биздин эркектин улуктугун кабыл албасак, биздин эркек балдардын да колунан эчтеке келбейт экен. Мисалы менин 2 балам ооруй берди, вечно ооруй берди. Анан мастер разборов боюнча сабакка барып калдым. Анан айтып калдым да, ушинтип бир кыз, 2 уулум бар. 2 балам эле ушинтип ооруй берет, неге десем, ошол жактагы кыз айтты, сиз эркегиңиздин улуктугун кабыл аласызбы деди. Кабыл алам. Кабыл алсаңыз анда 2 балаңыз оорумак эмес. Сиз 2 балаңызды күчтүү, күйөөңүздү күчтүү эмес деп, бир байкуш деп сезесиз. Ошондуктан сиздин мээңиз эркектердин баардыгы күчтүү эмес. Демек, бул нерсе сиздин атаңыздан келген. Апаңыз менен атаңыздын мамилесин оңдоңуз. Өзүңүздүн биягыңызда, сознанияңызда атам күчтүү деген нерсе болуш керек. Атам улук, эркектер кыйын деген нерсе болсо, анан күйөөңүздүн улуктугун кабыл аласыз. Анан балдарыңыздын, эркек балдарыңыз анан ошондо оорубай калат дегенде анан жетти мага. Тамыр меники атам жакта турбайбы? Апам менен атамдын бири-бирине жасаган мамилесинде турбайбы деп, анан ошо менен иштеп, атам менен иштеп, атамдын улуктугун кабыл алыш чындыгында аябай кыйын. Анткени биз бала чактан атабыз менен апабыз уруша берет, бири-бирине жаман сөздөрдү айта берет. Ал деле үй бүлө болуп атпайбы? Жанагы уяда, мен уядан мисалы ата-энемдин көп бири-бири көрсө, мен аларды түшүнбөпмүн да, алар бири-бирин ошентип жакшы көрчүккен да. Ата-энебиз бири-бирине жакшы көрөм, мен сени сүйөм деп айта албайт. Анан эле уруша беришет. Сүйүүнү биз, бул да эмоция да. Сүйүүнү, эмоцияны биздин жашоодо ушунчалык мааниси чоң экенине биз маани бербейт экенбиз. Сүйүүнү эгерде биз чыгарбасак сыртка, мен сени сүйөм деп айтпасак, ал бул жакта жата берип, былгыйт дагы, анан агрессия менен анан атабыз менен апабыз бири менен урушат. Мен сени жакшы көрөм деп анан урушуп башташат экен. Алардын бири-бирин сүйүп жатканын биз билбейбиз, түшүнбөйбүз. Эмне дейбиз? Булар жаман экен, экөө жаман экен, демек мен да жаман экем дейбиз. Анан жашообузга келип алып, анан күйөөм жаман, мен жаман, баары жаман, элдин баары жаман болуп, анан кийин биз көрдүңөрбү, биз үй бүлөдөн, эгерде күйөөбүз менен кандай болсо биздин мамилебиз, эртеңки биздин балдарыбыздын жашоосу биздин күйөөбүз менен болгон мамиледен аябай көз каранды болот экен. Ошондуктан баарыңыздарга айтарым, үй бүлөдө күйөөңүздөр менен болгон мамилеңиздерди оңдоңуздар. Өзүңүздөр менен өзүңүздөр иштеңиздер. Ата-энеңиздер менен иштеңиздер. Эгерде сиздер жакшылап иштеп,
баардык нерседен арылып, күйөөңүз менен, жолдошуңуз менен мамилеңизди аябай жакшы кылып, эгерде эркектер угуп жаткан болсо, сиздер дагы, жок, аялым иштеш керек эмес, сиздер иштей берсеңиздер эле эркектер, сиздердин аялыңыздар деле ушул нерсеге келет, рано или поздно келишет. Анткени менин жолдошум дагы азыр ушунчалык өзү айткандай психолог, эркектер аябай тез жетет. Аябай тез кирет психологияга, тез өзгөрөт. Аларда результат да аябай тез болот. Эркектер да өзгөрө берсе, аял да бир жактан, эки жактан өзгөрө берсе, мисалы, трансформация курсун бизди көбүнчө айтат, мастер разборду эки жактан тең окуй берсеңер, жашооңор тез өзгөрөт. Ошол сыяктуу сиздер дагы, эркектер, сиздер дагы өнүңүздөр, аялдар, сиздер дагы өнүгө берсеңиздер эле, үй бүлөдө чындыгында жанагындай бири-бирине болгон напряженияны азаят. Ачык айтып бири-бирин, мен сени жакшы көрөм, мен сени сүйөм, бири-бириңиздерге сүйүү берсеңиздер, ата менен апанын сүйүүсүнөн анан бала дагы сүйүү алып, анан жашоосунда сүйүү менен жашайт экен да. Бизден албай калган нерсени азыркы жашоосунда чөйрөдөн издейт экен. Биз азыркыга чейин курстан курсту окуп, акчаларга жетпей, максаттарга жетпей жүрөбүз. Эмне үчүн? Анткени биз дагы деле ата-эненин сүйүүсүн издеп, дагы деле ата-эненин мээримин издеп, акчадан издеп сүйүүнү, энергияны акчадан издеп, мээримди акчадан издеп, вниманияны башка адамдардан издеп жүрөбүз. Ошондуктан сиздерден суранам, өзүңүздөр менен иштеңиздер. Сырттан издебеңиздер, эчтеке издебеңиздер. Жан дүйнөңүздөрдү энергияга, сүйүүгө, мээримге, ата-энеге, практиканын жардамы менен ата-энеңиздер барбы, жокпу издеп бул жакты толтурсаңыздар эле, жашооңуздарга мээрим өздөрү келет. Анткени бул жак толгон. Баардык нерсени керектүү, мына жерде айтат, өзүңө ишенбестик коркуу дагы ата-энеден дейт. Ооба. Кимден болсо коркуу сезимдер, мисалы бизде практикада бар, кереги жок сезимдерди ыраазычылык менен ата-энеден алып алганбыз да биз. Беребиз, керектүү нерселерди алабыз, жан дүйнөбүздү тазалайбыз, керектүү нерсени алып толтурабыз. Болду, анан кийин жашообузда акырындан өзүбүзгө өзүбүз ыраазы болуп, өзүбүздү сүйүп, бул жашоонун рахатын көрүп жашай берсек болот экен. Оказывается, можно. Эң негизгиси эмне болду? Каяктан болду? Тамыр, ата, эне. Туурабы? Ошондуктан өзүңүздөр менен иштеңиздер. Сөзсүз түрдө мамилени үй бүлөдөгү, уядагы мамиле бул эң башкы, эң керектүү нерсе экен. Кана сабак боюнча кандай оюңуздар бар, жазыңыздарчы. Эфирге күндө чыгасызбы дейт. Эфирге күндө чыкпайм, анткени бул дагы энергия. Бир нерсе кылайын дейм, айтайын дейм, туура эмес болуп калабы деп корком. Көрдүңүздөрбү? Вот. Мына бир нерсе кылайын дейм, туура эмес болуп калабы, корком деген бул дагы балалыктан келген нерсе да. Мисалы, биз бала чагыбызда бир нерсени жасайбыз да, балабыз да, кичинекей балабыз. Анан бир нерсени жасасаң эле ата-энең, сен эмнеге муну мынтип жасадың? Мисалы, мен азыр балам бар да, жумшайм баламды. Анан столдун үстүн жыйна дейм да. Столдун үстүн жыйна десем, бала да столдун үстүн жыйнайт дагы, идиш жууган жерде, тамак жасаган жерде жыйнабай коет. Эми бала да чала жасайт. Анан мен эмне кылам? Анын ордуна, ой малам, молодец, столдун үстүн сонун кылып жыйнапсың деп туруп бактагандын ордуна барам дагы. Эй, эмес жок, келесо. Сен столдун үстүн жыйнапсың. Тамак жасаган жерде эмнеге жыйнабай койдуң деп баламды урушам. Күнөөлөйм. Коркот, албай ката кетирип атат да. Мен аны коркутуп атам. Ката кетиргенден ката туура эмес жасап койдуң деп мен жасаган ишин мактагандын ордуна наоборот баламды күнөөлөп атам. Балада эмне пайда болот? Бала кийинки жолу дагы столдун үстүн арчып жыйнап атканда уже коркуп баштайт. Апама дагы эмне деген сөздү угам, апам мага дагы эмне деп айтат? Мен азыр дагы бир нерсени туура эмес жасап койсомчу, эми бала да чала жасайт по-любому. Деп анан уже страх менен кийинки жолу ишти жасаганда страх менен жасап баштайт. Ал бирөө өзүнүн катасын билбейт. Анын оюнда баарын сонун эле жасап аткандай болот. Бирок дагы деле бала болгон үчүн бир жерин туура эмес, бир идишти башка жака коюп койот, бир идишти башка жака коюп коет, баары туура эмес жасап коет.
бирок мен аны мактабайм, мисалы да. Анын ордуна претензия кыла берем. Эгерде сиздин ата-энеңизден ушундай көп ошибкаңызды, ошибка үчүн сизди көп урушкан болсо, сиз жашооңузда ошибка кетиргенден коркосуз да. Биз ошибка кетиргенден коркпошубуз керек. Ошибка аркылуу үйрөнөбүз баардык нерсени. Кичинекей кезде мисалы идиш жууганды биз деле билген эмеспиз да. Биринчи жолу чала жууганбыз, кийинки жолу сындырганбыз идишти. Ушинтип ар түрдүү ката кетирип, ката туура эмес жасап жатып, анан азыркы убакта кыйын болуп баарын жакшы жасап калган кезибиз туурабы. Мисалы мен эсимде бар, идиш жууган сайын ошол нерсени эстейм. Кыйчылдатпай жуучу дей берчү менин апам идиш жууп аткандачы. Ал кезде бизде тряпка жок, губка жок, фери жок. Эмне дейсиң анан суу менен жуусуң, анан суу менен идиш тийгенде анан кыйчылдайт. Идиш жууган сайын ошол нерсе менин бул жеримде калган экен, эстей берем. Азыр даже мен ушул сөздү айтып атам, сол колум ооруп атат. Көрдүңөрбү? Апага болгон ушундай претензиялар кала берет да. Ошон үчүн ката кетиргенден коркпоңуздар. Именно ошол ситуацияга барып иштеш керек. Төшөк Москва дейт. Эмнеге жооп айтып коңуз? Төшөк Москванын суроосун өткөрбөйм. Апам мага капа экенин сездим. Бүгүнкү практика айтыңызчы, апамдын кантип кечирем мен? Ооба, азыр апам мага капа болуп, сүйлөбөй жүрөбүз, сүйлөшө албай жүрөм. Кантип апамдын капасын жазам дейт. Сиз эгерде трансформация курсунда болсоңуз, анда иштейсиз. Трансформация курсундан барсызбы, Төшөк Москва? Курска катышып жатканыма кубанычтамын. Бир жерге барып, сонун чындыгында аябай жакшы нерсени үйрөнүп жатасыздар. Анткени трансформация курсунда аябай терең кирип иштегенге мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы, мен азыр сиздерди давайды терең кирип практика жасайм десем, сиздер бир аз чочулашыңыздар мүмкүн. Ошон үчүн трансформация курсуна келиңиздер. Ал жакта терең кирип жасаганга мүмкүнчүлүктөр болот. Төшөк Москва курска катышып апаңыз менен иштей берсеңиз результат болот дейт. Мен атама болгон капачылыгымды кантип кетирсем болот? Баланы окууга кантип кызыктырса болот? Мындай да, баланы окууга кантип кызыктырса болот? Биз балабыз окуйт да, сабактычы. Анан, түшүндүм, курска барбын дейт. Мындай да, биз балабызды сен окуй атасың, сен 3 алып атасың, сен 2 алып атасың, сен мынтип атасың деп эле биз претензия кыла берсек, балабыз ойлойт. Мен окубасам, мен эчтеке жасабасам, апам мага көңүл бөлөт экен, ошондо апам мага сүйүү берет экен дейт дагы. Энергетически баланын ички сезимдери сиздин сүйүүңүздү уруш аркылуу ала турганын билет дагы, дайыма туура эмес жасай берет ишти. Эгерде сиз балаңыздын жакшы жактарына көңүл болуп, азаматсың балам, сонунсуң балам, молодец балам, жакшы окуйсуң балам, мен сени ушунчалык жакшы көрөм, мен сага ишенем балам, сен бүгүн 3 алсаң эчтеке болбойт, сен эртең 5 аласың балам, сен сонунсуң, азаматсың деп эле балаңызды кучактап, 2 алса деле, 5 алса деле кучактап эле энергияңызды, жан дүйнөңүздөн берсеңиз, анда айтат, мен жакшы окусам, апа мен жакшы көрүп турбайбы дейт дагы, анан жакшы окуганга аракет кылат. Биз кечичке эле балабыз сен ката кетирдиң, анан сен мынтпай койдуң, анан сен телефон чукулап атасың, анан сен мынтип атасың дей берсек, апам мага уруш аркылуу сүйүүсүн берет турбайбы деп бизди андан бешбедер уруштура берет. Ошондуктан балаңыздар менен сүйлөшүңүздөр, балаңыздарга ачылып сүйлөңүздөр, балаңыздарга болушунча көңүл бөлүңүздөр. Сүйөм балам, мен сени жакшы көрөм, садаган кетейин деп айтып туруңуздар. Ошондон баланын жакшы жактарына көңүл бурсаңыздар, бала сиздерге жакшы жактарын көп көрсөтөт. Кийинки поток качан болот? Мен да катыша албай калдым. Кийинки поток буюрса жаңы жылдан кийин болот. Күйөөмдүн арак ичкенин кантип токтотконго болот? Күйөөңүздүн арак ичкенин аялдык энергия жетишпей алганда ичет, аялдык энергия жетишпей калганда эркектер гүлөт этет. Же аял эркегиңиздин жакшы жактарына көбүрөөк көңүл бурушуңуз керек. Башка курстамын, катышсам аралашып кетпейби дейт. Думаю, что нет. Башка курста болсоңуз, лучше ал жакты бүтүрүп туруп анан киргениңиз жакшы. Эгерде үлгүрөм десеңиз, анда эки жакка тең катыша берсеңиз болот. Мен бир нерсе кылардан мурун уйкум эле келе берет. Эмне кылсам болот? Бул сопротивление. Уйкуңуз келип аткан убакта укташыңыз керек. Уктап атканда чувствование болбош керек да. Мен тиги нерсени жасашым керек, анан мен уктап атам деп өзүбүздү күнөөлөй беребиз. Андан бештер энергиябыз жок калат. Ошон үчүн уйкуңуз келдиби?
уктаңыз, уйкуңузду кандырып алып туруп анан жасаңыз ошол жасай турган нерсени. Анан төшөк Москванын суроосу. Мен апама болгон капачылыгымды кантип кетирсем болот? Эгерде сиз курста болгон болсоңуз, анда капачылык практикасы берилет. Бул жумада эмес, анткени бул жумада биз азыр закондор боюнча өтөбүз. Кийинки жумадан берилет. Экинчи модуль капачылык боюнча. Жок, экинчи модуль күнөөлүү сезим болуш керек. Ошол капачылык болгон практикада иштесеңиз болот. Андан да ал менен да иштей турган практикалар бар. Өзүңүзгө келесиз, апаңызга келесиз, ападан нарып кетсеңиз болот, ал менен иштейсиз. Москвага качан келесиз, эже жандуу жолугушуу кылалы дейт. Буюрса барабыз, пландарыбыз бар. Москвага, Ошко, көлгө барабыз, жандуу жолугушуу кылып деген пландарыбыз бар. Буюрса барабыз. Практикадан кийин баш ооруйбу? Эмне үчүн? Практикадан кийин баш ооруйт ооба. Анткени биздин башыбыз сопротивление болот, трансформация болот. Ошол убакта ооруйт. Практикадан кийин сөзсүз түрдө суу ичип, терең дем алып, фокусировканы киргизип коеюн. Мен силерге ошо фокусировка менен көбүрөөк алектениңиздер. Туздуу сууга чайканып туруңуздар. Анткени трансформация убагында уйкуңуз келет. Трансформация болуп аткан убакта сиздер практика жасагандан кийин ал жөн эле оюн эмес, эле жасап койбойсуздар. Практика жасагандан кийин сөзсүз түрдө трансформация курсунда трансформация жүрөт. Кээ биркилерибиз аябай жинибиз келип калат, эчтегени жактырбай калабыз, ар түрдүү трансформация болосуздар. Таласка да келиңизчи дейт. Эгерде уюштурсаңыздар, буюрса барабыз. Мен да колдойм, Москвага келишин каалайм. Сонун буюрса Баткенге келиңизчи дейт. Хорошо, Кыргызстан боюнча саякат кылалы. Сонун практика деген эмне? Практика деген бул как медитация катары эле. Бир аз тереңирээк киребиз. Мисалы, медитацияда отуруп алып эле өзүңдүн сезимдериңди эле айлантырып жүрө бересиң, айлантып элечи. Практикада ата-энең менен иштейсиң, апаң менен иштейсиң, өзүң менен, күйөөң менен, балаң менен, ар кимдин сезимдери менен иштесең болот. Эми түшүндүм, жеңилдеп кайра башым ооруп калып атат дейт ооба. Сөз түрдө суу ичип туруңуздар, Гүлзада. Мен практика жасайын десем эле тоскоолдуктар болуп жатат. Эгерде практика жасайын десеңиз, эмнеге тоскоолдуктар болуп жатат? Өзүңүздүн мээңиз менен сүйлөшүңүз. Келмем, сен экөөбүз азыр практика жасайбыз, анан сен экөөбүз муну кылабыз, давай деп өзүбүздүн мээбизди да ушунчалык жакшы көрүп, мээбизге да сүй берип турушубуз керек. Ооба, сиз келип турушуңуз керек экен, Москвага дагы, башка шаарларга дагы. Буюрса көлдүн кайсы шаарына келесиз дейт. Аны да уюштурабыз. Ошо бүгүн мен дейт. Менин дагы көлдө күтөбүз. Буюрса сезимдерди толук кантип сезем. Бир туугандарда болсо сиңдилерим ордуна ыйламсырап, ыйласы келип жүрүп турду ордуна. Алар мен менен болчу, жакында эле өзүнчө чыгышты. Эгерде сизден бөлүнүп чыккан болсо, возможно, сиз сиңдилериңизди аяп жатышыңыз мүмкүн. Анткени бул сиздин полеңиз. Сиздин полеңизде сиңдилериңизди ыйлап жаткан болсо, анда сиз сиңдилериңиздин алдында күнөөлүү сезим болуп атканыңыз мүмкүн. Мүмкүн сиңдилериңизди аяп жатасыз. Сиңдилериңизге айтышыңыз керек. Мен силерди жакшы көрөм, мен силерге ыраазымын, мен силерди кой бердим, силердин жашооңор башка, менин жашоом башка деп чоңойтушуңуз керек. Сиз үчүн сиңдилериңиз дагы деле кичинекей кыз болушу мүмкүн да. Ошо бүгүн мен рейске барып урушуп келдим дейт. Да, урушасыз. Күнөөлүү бир аз капризный болуп каласыз, ал үчүн өзүңүздү күнөөлүү сезбеңиз. Мен да кечээ практикадан кийин нерв болдум, эле баары менен урушкум келди, түшүнбөдүм. Ооба. Болосуздар, нерв болосуздар, анан бирок эч ким менен урушпаганга аракет кылыңыздар. Анткени эмнеге? Биз практикадан кийин ар ким менен урушкубуз келет, урушкандан кийин өзүбүздү күнөөлөп баштайбыз. Бүгүн мен жок жерде келдим, тиги менен урушуп кеттим деп. Бизге күнөөлүү сезимдин кереги жок. Ошондой моментте практика жасап, апа, мен ушинтип практика жасадым эле, ар ким менен урушкум келип атат. Эмне үчүн урушкум келет? Ыйлагым келип атат, муну айткым келип атат, таарынып атам, мен сиздин сүйүүңүз мага керек болуп атат деп, лучше практика жасаңыздар. Боюмда болбой жүрөм, ошондой практиканы көбүрөөк жаймын, эже жасаймын дейт. Практика боюнда болбогондор көбүнчө иерархиясы туура эместер болот. Балага бере турган энергия жетишпегенден болот. Же бала күнөөлүү сезимдер болот балдардын алдында, ошон үчүн ошолорду жасаш керек. Караколго кел күтөбүз дейт. Делаватка келиңиз. Рахмат, чакыргандар аябай көп. Буюрса, акырындан баардык жака барганга аракет кылабыз, уюштуруп жатабыз. Кудайга шүгүр.
Менин суроом жооп бериңизчи, уялчаак кантип жеңебиз дейт. Уялчаактыгыбыз бул бала чактан келген сезим. Мисалы бала чактан ата энебиз уялбайсыңбы сен, чоң эле кызсың да ушуну кантип жасап койдуң. Мисалы кичинекей балдар көп, мисалы сийип салса да, бир нерсе кылып тура эмес болсо, уят деп бизди кичинекей ушундай аябай чоң айткан да, уят депчи. Ошол сезимдер бизде дагы деле калып кете берет да. Эми бала чагыңызга барасыздаргы, ким сизди көп жолу уят деп айткан, ошолор боюнча менен иштешиңиз керек. Мен разбор трансформация курсуна катышкам, эмнеге кускум келе берет дейт. Кускуңуздун келгени демек сиздин ичиңизде негатив болушу мүмкүн. Эгерде кускуңуз келип аткан болсо, курста прям практикада айтышыңыз керек. Меня тошнит от тебя. От чего? Сиз кимден көңүлүңүз айланып атат? Апаңыздан көңүлүңүз айланышы мүмкүн, атаңыздан көңүлүңүз айланышы мүмкүн. Анан ошол сезимдерди биз беребиз, буюрса ал сезимдер менен да иштейбиз. Капачылык, таарыныч деле биздин ичибизде жата берсе, эмне болот? Алар биздин көңүлүбүздү айлантат. От меня тошнит, мен кускум келип атат. Апа сизди көргөндө кускум келип атат. Ата сизди көргүм келгенде кускум келип атат. Анан аябай капризный, эч кимди жактырбаган адамдар бар го. Алар ошол кичинекей кезинен ата энесинен ошо негативтерди алып алганда, анан азыр чөйрөгө чача берет да, чөйрөгө чача берет болгон негативдин баардыгын. Ал адамдардын ичиндеги негативтер өзүнүн ата энесине тиешелүү болот. Боюмда болбой жүрөт, кайсы практиканы көбүрөөк жасайм. Сиз эгерде курста болгон болсоңуз, анда сөзсүз түрдө иерархияны жакшылап коюңуз ордуна, андан кийин дальше кетебиз. Месячным 18 жашка чейин келип токтоп калган, 32 жаштамын, ошонун причинасын билсе болот ооба. 18 жаш бул женский жактан болуп атпайбы? Бул апага тиешелүү болот. Апа менен иштешиңиз керек. Күйөөм көп ичет, эмне кылсам болот? Энергия бериңиз күйөөңүзгө, энергия, сексуальная энергия. Эми сиздер көп эле катыштыңыздар, түшүнүп калдыңыздар, сексуальный энергия керек эркектерге. Күйөөм көп ичет, эмне кылсам болот? Айттык. Мен акча жөнүндө жасадым эле, сакталган эфириңизден оң жактан байкемдер келди. Мен телеграмым өчүп атат. Рахмат, мен баарыңыздарга ыраазымын. Баарыңыздарды курстан күтөм буюрса. Дагы жакшы күндөрдө жолугабыз. Буюрса мен сиздер мененмин. Барчылык болсун, токчулук болсун. Мен азыр сактап коеюн. Так, завершить. Так, отмена. Телеграм, рахмат сиздерге. Чоң ыраазымын. Жакшы туруңуздар. Телеграмды өчүрөйүн. Инстаграм, сиздерге ыраазымын. Ушунчалык көңүл бөлүп, өзүңүздөр менен иштеңиздер, угуп койгондон эчтеке өзгөрбөйт, практиканы болушунча жасаңыздар, курска келиңиздер, анткени курста аябай терең кирип иштеген практикалар бар. Биздин бүгүн трансформация курсундагылар чындыгында аябай сонун жасап жатышат. Тоскоолдук болсо, курстагылар жеңгенге аракет кылыңыздар, өзүңүздөрдү жакшы көрүңүздөр, мээңиздер менен сүйлөшүңүздөр, денеңиздер менен сүйлөшүңүздөр, уйкуңуздар келип атса, уйкуңуздар менен сүйлөшүңүздөр, фокусуңузду сыртка коюп, аны күнөөлөп, тиги конокко чакырды билин, мен бүгүн унута албай калдым, анан күйөөм келип калды, анан балам ыйлап калды эмес, өзүбүз менен сүйлөшөбүз. Менин жаным, менин жан дүйнө, менин мээм. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Бүгүн сен экөөбүз практика жасайбыз, андан кийин эшикке чыгабыз, андан кийин сейилдейбиз, андан кийин уктайбыз. Биз өзүбүздү кыйнай берсек дагы бизге сопротивление боло берет. Ошондуктан өзүбүздү кыйнабастан жакшы желание менен, жакшы биз сонун результаттарга жетебиз. Биздин жашообуз сонун болот. Биз каалагандай жашоодо жашайбыз деп өзүбүздү дайыма өзүбүз мактап турабыз. Түшүндүңүздөрбү? Мисалы эстеп көрүңүздөр, бала кезиңиздерде сиздердин жасагыңыз келбеген ишти апаңыз жасатып атат. Жасачу элеңиз. Айла жоктон ушу мойнунан балга байлаган эшекти жасачубуз, туурабы? Ошол сыяктуу эле биздин жан дүйнөбүздү да кыйнап, давай жаса практика десек жасабайт. Апабыз мисалы мактап, ой кызым, молодец, азыр мына жерде мынтип жыйнап койду, анан мынтип берсек, ошол ишти биз тез эле жасап койгонбуз, туурабы? Ошол сыяктуу биз да өзүбүз менин жаным, мен сени жакшы көрөм, менин денем, давай азыр экөөбүз практика жасайлы деп туруп, өзүбүз менен договор кылып туруп, анан практикага кирсек оңой эле жасайбыз. Рахмат баарыңыздарга. Жакшы туруңуздар.